Kaza namaztарды куптандын 3 рекат витр важиптин алдында окуса болобу? Болот. Kaza namaztарды бардык учурда окуй бересиңер. Күн чыгып атканда, күн батып баратканда, күн чак түштө 3 эле убакытта окулбайт. Калган бардык убакытта каза намаз окуло берет. Kaza namaz kazan aytılabı, же куптанга айтылган азан менен окуса болобу? Kaza namazтар казан өзүнчө айтылат, айтканы сүннөт. Үн чыгарбай отуруп эле ошондой эле секин айтып эле окуй бересиң. Эгерде 5-6 каза намаз чогултуп окусаң, бардыгына бир азан айтып, ар бирине комат айтып окуй бересиң. Куптандын азаны куптандан кийин окулган каза намаздарга тиешеси жок, ал ошо өз убагында. Намаздан кийин зикир тартпай эле койсо ооба болот. Жанагы каза намаз окугандан кийин таспайт толтуруш керек, шарт эмес. Жаңы төрөлгөн балага азанды сөз молда айтыш керек, бир ата сөз айтса болобу дейт. Молда айтыш шарт эмес. Молда айтыш шарт эмес, ким айтса дагы жарай берет. Бирөө менен урушуп кетсе, бетке урса болобу дейт. Болбойт. Болбойт. Не кылыш керек экен? Итти эмип чоңойгон койдун эти адалбы дейт. Ит кой тууп өлүп калып коосуз калган ит канча тууган канча эмип чоңойтуптур. Кооз итти эмип чоңойтуптур, адалбы дейт. Адал боло берет, анткени ал кой мындай мукаллаф эмес, адал жегенге буйрулбайт да. Кой адал боло берет эти. Иттин сүтүн эмип чоңойсо деле. Анткени кой өзү адал жаныбар. Анын жеген оокаты мындай арам болушу адал болуш шарт эмес. Эми бирок таң каласың, кээ бир ушуну сурай берет. Кантип эле ушундай бардык жер ушундай болуп кетсин. Жанагы тоок өлүп калса, ичинен тукум чыкса, ошол тукумду жесе болобу деп сурай берет. Тукум өзү 5 сом базарда. Чоң тооктуку, кичинекей тооктуку япондуку 3 сом. Жакшылап сону бекаран берип кое берет. Ошону менин кымбат убактымды сурап 10 мүнөт кетирет. Ыргыта бер тукумдун аракы. Aslında bolot. Жесең болот. Бирок ошо сурообу. Азыр токчулук заман, алхамдулилла. Адамдарга таң каласың. Каяка кетип калды? Мынакей. Ой. Бир жака чыгып кетип калды да, буларчы билбей калдым. Каяка кетип калды, билбей калдым. Болду, келди. Наристенин кулагына башкая сүт саап койсо, ага махрам болуп калабы дейт. Муну азыр эсимен чыгып турат, айтып берем иншалла китептен карап. Анткени бир тамчы оозунан кирсе ушундай, ошондон кирип азык боло турган болсо, анткени кулактан суу кирсе орозо бузулбайт, бирок май кирсе орозо бузулат, сүт май өкүмүндө. Демек кулактан кирген сүт дагы адамдын денесине пайдасын тийгизиши мүмкүн, махрам болуп калыш ыктымалы бар, бирок китептен караш керек. Азыр эсимен чыгып атат муну. 4 жашар баламды Маккага же Мадинага карылыкка берсем болот. Сен көжаңга биерге бер. Мына эң чоң карыңар. Канчалык дүниөлүк конкурстарга катышкан мына кары. Жөн адам эмес. Ушу мачитиңерге жарасын деп, бирлан кары экебиздин имам Дамбулдабыз айтып атып, ушакка суранып келгенбиз муну. Ушуга бергиле. Мындан асса башка жака апаргыла. Көп жерде мындай жок. Көп жерде жок. Канча конкурстарга катышып келген дүниөлүк. Илимди өзүңүн жериңдегини бүтүргөндөн башка жака барасың. Аттап кетпейт илимди. Бетине суу тийсе, аллергия болуп жатса, даратты кандай алат, таямын кылат. Кургак дарат алат. Балагатка жетелек бала же кыздын күнөөсү жок болобу дейт. Ооба, күнөөсү жок болот. Билип туруп күнөө кылсам эмне болот? Күнөө болот.